Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу тамактардын бири француз эти, тагыраак айтканда мясо по-французски. Эгер кызык болсо, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач баардык керектүү азыктарды туурап даярдайбыз. Бизге 1 килограмм 200 граммдай картошка, ошондой эле 2 чоң пияз керек. Картошка менен пиязды жука жана тоголок кылып туурап алдык. Албетте баардык керектүү азыктардын өлчөмүн өзүңүздүн үй бүлө мүчөлөрүңүздүн санына жараша аз же көп алсаңыз болот. Ошондой эле уйдун этинен 600 граммдай этти жука туурайбыз. Ал эми татымалдардан жарым аш кашыктай туз, жарым чай кашыктай кара мурч жана 1 чай кашык кызыл таттуу калемпирден кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып дайындап коебуз. Духовканын идишине 2-3 аш кашык өсүмдүк майын куюп, тегиздеп майлап, андан кийин баардык азыктарды ирети менен тизип чыгабыз. Эң алдыңкы катмарына картошканын 1/3 бөлүгүн тизебиз, кийинкиси пияз, андан кийин сөзсүз түрдө татымалдардан себелеп уйдун этин тизип чыгабыз. Эттин үстүнө 350 граммдай каймактын жарымын майлайбыз. Ошондой эле каймактын ордуна майонез дагы колдонсок болот, бирок мага көбүнчө каймак менен жасаган жагат. Кадимки эле 20% дүкөндүн каймагы, баардыгын тегиз майлап, үстүнө картошканын дагы бир бөлүгүн тизип чыгабыз. Ошондой эле 4-5 даана кызанак керек. Кызанакты дагы тоголок бойдон жука туурап, картошканын үстүнө тизип чыгабыз. Мына ушинтип баардыгын даярдап алдык. Эми духовканы алдын ала ысытып, 200 градуста 50-60 мүнөттөй бышырабыз. Албетте духовкаңызга жараша болот. Бышаарына 1-2 мүнөт калганда 150 грамм сырды сүргүчтөн өткөрүп, бетине себелеп, кайра 1 мүнөткө духовкага салып, сырды эритип алабыз. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Мына ушундай эң эле жөнөкөй азыктардан жасалган аябагандай даамдуу тамактардын бири бизге абдан жагат. Эгер сиздерге да жакса, анда лайк басып мага билдирип койсоңуз болот.
Достор, эгер менин видеолорум жакса, пайдалуу болгон болсо, анда каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазып, активдүү болгонду унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү. Эгер биринчи жолу каналыма кирип жатсаңыз, анда кош келиңиз демекчимин. Бизде дагы башка да көптөгөн видеолор бар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.